إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, адаттагыдай эле апта сайын ошол аптанын 7-нчи күнү тафсир сабагыбызды андан ары окууну улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган тафсир Жүз Амма парасынан Курайш сүрөсүнө жетип келиппиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Мына ушул сүрө. Бул сүрө Курандагы 106-чы сүрө болуп саналат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде турган кезде түшкөн сүрөлөрдүн катарына кирет. Курайш сүрөсүнүн аяттары 4 аяттан турат. Бул сүрөнү түшүнүүдөн алдын биз бир аз кээ-бир маалыматтарга ээ болуубуз керек. Ибрахим алейхиссалам Кабаны куруп жатып дуа кылган экен. Мына Бакара сүрөсүндө келет бул аят. Ва из кала Ибрахим рабби жа'ал хаза баладан аминан وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. Естегин, бул жерден максат пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Аллах таала айтып жатат: Естегин, Ибрахим Раббисине дуа кылып, о Раббим, бул жерди тынч шаар кылган жана анын элинин арасынан Аллахка жана акырет күнүнө ишенген адамдарды ар түркүн мөмө жемиштер менен ырыскыландыра көр деген экен. Аллах айтты: ошондо капыр болгон адамды дагы ошол ырыскы менен бир аз пайдалантам, анан тозок азабына мажбурлап киргизем, ал кандай гана жаман акыбет. Аллах таала мына ушул дуаларына жооп берип, Ибрахим алейхиссаламдын дуасына жооп берип, ушул Байтулланы, ушул Мекке шаарыны, Байтулла турган Аллахтын үйү турган мына ушул Мекке шаарыны тынч шаарлардан кылды. Эгер кайсы бир киши бир душмандан качып башпаанек ала турган болсо, ушул Кабадан, Аллахтын үйүнөн ал кишиге эч ким тийбей турган мына ушундай шаар болду. Кала берсе, кимдир бирөө атасын өлтүргөн кылмышкерди Кабанын ичинде көрүп кала турган болсо, же жолуктуруп кала турган болсо дагы ага тийбей турган болушту. 360 бутту Кабанын ичине коюп турган Ибрахим алейхиссаламдан ошол калган келе жаткан Ханифия динини өзгөртүп жиберген, ширк тарапка буруп жиберген Мекке мушриктери да ошол үйдө, ошол Кабада кан төгүүнү, согушууну, бирөөгө зулум кылууну, бирөөнүн малын тартып алууну өздөрү үчүн чоң күнөө деп эсептеп жүрүшкөн. Аллах таала башка бир аятта мындай деп айтат: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. Адамдар ойлошпойбу? أولم يروا. Адамдар ойлошпойбу? Биз алар жашаган шаарды, харамды, ошол Кабаны
анда таланчылык, адам өлтүрүү, мына ушундай зулум, бирөөнү тоноп алуу, адам өлтүрүү, мына ушундай нерселерден арам кылдык. Мына ушундай нерселерди ошол жерде арам кылдык. Жана тынч шаарлардан кылдык. Алардын тегерегиндеги жашаган адамдар харамда жашабаганы себептүү тонолууда. Мекке шаарында жашаган адамдар тынч жашашат. Меккенин айланасында турган шаарлар бардыгы кол салуу, тонолуу астында турган. Эми кийинки сабакта биз Фил сүрөсүнүн тафсири болот, иншалла. Мына ушул окуядагы мунун далили боло турган окуялардан болот. Мына ушул Фил окуясы, ошол Фил сүрөсүндө мына ушул окуядагы ачык баяндалат. Эч ким Байтуллага, Кабага каршы кол сала алган эмес тарыхта. Ошол дүйнө жүзүндөгү чоң империялардагы Маккага басып кирүүгө эч качан батын алышкан эмес. Ошол Йемен тараптан аскер топтоп келген Абраханын окуясы дагы айлана чөйрөдөгү башка урууларга, башка ошол элдерге, башка падышаларга өтө бир чоң бир саак болгон. Мына Абраха ошол аскер топтоп Меккени ичиндеги Кабаны Аллахтын үйүнө талкалоо үчүн келген убакытта Аллах Таала аны кор кылды. Мекке мушриктери падыша Абрахага күчү жетпөөсүн билип, сыртка чыгып кетишкен, тоолордун үстүнө чыгып кетишкен. Аллах Таала өзү сактап койду мына ушул өз үйүн. Мына ушул Меккедеги тынчтык себептүү керуен жолун түзүүгө Мекке мушриктери, ошол Меккеде жашаган адамдар батынышкан. Ошону түзүп алышкан эле. Эми түштүк тарабындагы Йемен мамлекетине барышат болчу, түндүк тарапта болсо Шам мамлекетине, Шам тарапка барышат эле. Эки соода сапарын тартиптеп түзүп алышкан эле. Мына ушул соода сапарына чыккан убакытта аларга эч кандай кыйынчылыктар, мындайча айтканда, каракчылар кол салбайт эле. Кабадан келгендери үчүн ошол керуенге тийишпейт эле. Каракчылар дагы Кабадан келе жаткан керуендерге тийбейт эле. Йемен тарапка болгон сапарлары кышында ишке ашат болчу. Шам тарапка болгон соода сапарлары жаз мезгилинде ишке ашат болчу. Аллах Таала Меккени тынч шаар кылып, Меккеге бардык неиматтарды толтурган. Аллахтын пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламге баш ийбей каршы чыгуулары шүгүрсүздүк экенин түшүндүрүү үчүн мына ошондуктан мына ушул сүрө ошол Мекке мушриктерине ушул берилген неиматтарды билүүсүнө багытталат. Мына Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде bir ayatta мындай деген: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Аллах Таала bir шаарды мисал кылат. Бүткүл дүйнө шаарларына мына ушул шаарды мисал кылат. Bir шаар бар эле. Дарабаллаху мәсәлән қария. Аллах Таала bir шаарды мисал катары келтирди. Бул жерде Аллах мисал катары келтирген шаарды кээ-бир тафсир алымдары Мекке шаары дейт. Эми бул қария дегенде сөз накира түрдө келе жатат, шаарлардан bir шаар деп тафсир кылган алымдар дагы бар. Мына ушул bir шаар эле, тынч, татуу, бейпил эле. Сырткы абалы дагы тынчтык, жана жүрөктүн да тынчтыгы бар эле. Көчөгө чыкса, жашап турган жери, ошол шаар тынч эле, жана жүрөк дагы тынч эле. Тынчтык бул эки нерседе болот.
Биринчи ошол жашап турган жердин тынчтыгы, ошол шаардын тынчтыгы. Экинчи бул жүрөктүн тынчтыгы. Жүрөктүн тынчтыгы. Мына ушул эки нерсе мына ушул шаарда бар эле. Жүрөктөрү дагы тынч эле, ошол сырткы дүйнөсү дагы, шаары дагы, жашап турган жери дагы тынч эле. Бул шаарга ар тараптан рызкы келип турат эле. Эми жүрөк тынч болсо, шаарың тынч болсо, жашап турган жериң тынч болсо, мындан артык бакыт барбы? Сырткы дүйнө тынч болсо, жүрөк да тынч болсо, рызкы дүйнө ар тарабынан келип турат. Мына ушундай неиматка толуп турган бир шаар. Эми ошол жердеги адамдар мына ушул нерсеге, мына ушул берилген неиматтарга капыр болду. Капырлык менен жооп берди. Аллах Таала пенделерге көптөгөн неиматтарды берип жатса, адамдарга көптөгөн жакшылыктарды жасап жатса, адамдардын көпчүлүгү ширк менен, чоң күнөөлөр менен Аллахка жооп беришет. Алардын бул кылмышына себеп аларга аштык, коркунуч, каатчылык кийими менен жасантып койду ошол шаарда. Тынчтык да кетти. Ошол токчулук да кетти. Жүрөктүн тынчтыгы дагы кетти. Ошол шаардагы тынчтык дагы кетти. Андан кийин Аллах Таала алар күнөө менен жооп беришкенде келген неиматтарга, берилген неиматтарга. Мына ошондо Аллах Таала аларды коркунуч, каатчылык, ошондой аштык кийими менен ошол шаарды жасантып койду, бөлөп койду. Аллах Таала ошол капырлык себептүү аштык, коркунуч, тынчтыгы жок шаарга айландырып таштады. Эгер бир шаар тынч болсо, ошол жерде адамдар тынч жашап жатса, бирөө-бирөөгө тийбесе, жүрөктөрү тынч болсо, жашап турган жерлери тынч болсо, бирок адамдар ошол шаарда чектен чыкса, Аллахка капыр болушса, Аллахтын берген неиматтарына капыр болушса, күнөө менен жооп беришсе, жаман иштер менен жооп беришсе, бузукулук менен жооп беришсе, анда Аллах Таала ошол шаарды коркунуч, каатчылык, ачкачылык мына ушундай кийим менен бөлүп таштайт. Мына ушундай кийим менен жасантып коет. Мына ушундай нерселерге менен Аллах Таала душар кылып коет. Ал шаарда аштык башталат. Ал шаарда тынчтыгы жок болот дайыма. Ошол шаарда кан төгүү көбөйөт. Ар кандай балелер келет. Эми бул шаардан максат Мекке назарда тутулган эле, кээ бир тафсир алымдардын пикирине көрө, оюна көрө. Мына бирок Аллах Таала айтты: "Ва дарабаллаху масала". Мунун Аллах мисал келтирди гана, бир шаарды мисал келтирди. Аллах Меккени мисал келтиреби? Же башка бир шаарлардан бир шаарды мисал келтиреби? Бул нерседен биз өтө бир чоң бир сабак алуубуз керек. Адамдар мына ушул нерсеге акылдарын иштетүүсү керек. Бул ар бир айтылган аяттын өзүнүн орду бар. Өтө чоң бир мааниси бар. Адамдар Кур'ан-ы Керимдеги ар бир аятка көңүл буруубуз керек. Адамдар качан Кур'ан-ы Керимге ой жүгүрткөндө, мына ошондо гана ошол адамдардын жашоодогу өмүрү өзгөрөт. Жер жүзүндө жакшылык болот. Эгер Кур'ан-ы Керимден алыстасак, Кур'ан-ы Керим аяттарын ой жүгүртпөсөк, анда жашообуз айвандардын беттер боло берет. Эми жер жүзүндө кандай бир шаар болсун, кайсы бир кыштак болсун, мына ушул шаар аларга бир мисал болот, үлгү болот, бир чоң бир сабак болот. Эми бул аят менен сабак баштаганыбыз себеби бүгүн мына Курайш сүрөсүнүн тафсирин окуп жатабыз. Аллах Таала Курайш сүрөсүнө мына Курайш уруусуна, Аллах Таала Курайш уруусуна атап бир сүрө түшүрдү. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын уруусу Курайш уруусу болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Курайштин Бани Хашим уулдарынан чыккан. Бани Хашим Курайштен болгон. Меккени башкарып турган уруу бул Курайш болгон. Мына ушул Курайш уруусу менен байланышкандыгы себептүү Аллах Таала мына ушул сүрөнү Курайш деп атаган. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ли-илафи Курайш. Курайштин ынтымагы үчүн, Курайштин бир жамааттыгы үчүн,
Ли илафи Курайш. Бұл сөз илаф деген сөз, ли илаф Курайш, ли илафи Курайш. Бұл сөз үлпөт деген мағынаны білдіреді. Үлпөт, достық деген мағынаны білдіреді. Курайшты Аллах Тағала қорғаған. Мына Курайш ұрусын Аллах Тағала қорғап қойды. Кімден? Бізге өте бір чоң бір мисал Абрахадан қорғап қойды. Абраха Йеменнен келді, алдына чоң бір пилді қойып, өте бір чоң сандақ аскер топтап, Аллах Тағала ошол Курайш урусунун көз алдында мына ошол чоң бір аскерди, чоң бір залымды жоқ қылды. Эмне үчүн? Курайш тарап кетпесин. Bir dem, bir жамаат болуп турсун. Bir жеңден кол чыгарсын. Bir жакадан баш чыгарсын деген максат менен. Аллах аларды коргоду. Анткени алардан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыгуусу керек эле. Курайш bir урматтуу, bir уруу болуп турсун. Анткени алардын ичинен Аллахтын элчиси чыгуусу керек эле. Курайштен мына ушул Абраханын окуясынан кийин bir айбаты болсун деп Абраханы көз алдында жок кылды. Аскерлери менен. Илафихим рихлата шитаи ва сайф. Кыш жана жай мезгилиндеги сапарында алардын ынтымак тынчтыгы үчүн дейт. Аллах аларды үйрөтүп койду. Сапарга чыга турган болушту. İnsan balasına Allah Teala көп нерселерни үйрөткөн. Меккедеги адамдар жаз кыш мезгилинде сапарга чыгып, соода кылуулары адат түсүнө кирип кеткен эле. Мекке мушриктер, ошол Меккеде жашаган адамдар ошол жалаң соодагерчилик менен алектенишкен. Бул эки соода сапары кышында жана жазында боло турган эки сапар булар үчүн эң чоң неемат, жакшылык болчу. Меккенин айланасындагы адамдар кыжаалат болуп жашаса, өтө бир түйшүккө түшүп, тынчтык таппай жашаса, мына бул кышында Йеменге соода сапары менен чыгышса, жазында Шамга соода сапары менен чыгышып турушат болчу. Ушул эки сапарга адаттанып Мекке эли эми Аллахтын жалгыз өзүнө сыйынышсын деди. Эми ушул Кааба себеп тынч, татуу жашап жатышат. Курайш Кааба себеп Аллахтын үйү болгондугу үчүн ошол жерде тынч, татуу, ынтымакта жашап жатышат. Мына Шамга кышында барса, ал жер кышында суук болот эле. Шам кышында ал жерде кадимкидей эле кыш болот эле. Шамга кышта барса, ошол кышында барса, ал жер суук болот эле. Кышкы сапар кышында Йеменге барышат эле. Йемен Шамга караганда ысык эле. Шамга жазында барышат эле. Шамга жазында барышат эле. Анткени Шам жазында анчалык Меккедегидей ысык эмес эле, салкын эле. Аллах Курайшке жаз-кыш сапарын берген үчүн жана Курайшты бир жамаат кылып, бир ынтымактуу кылган үчүн ошол Раббисине сыйынышсын эми. Ошол неематтын ээсине сыйынышсын эми. Фалиябуду рабба хазал байт. Эми ушул таш кудайларга, жанагындай илахтарга, жалган илахтарга сыйынбай, ошол жыгачтан болгон, таштан болгон өздөрүнө сыйынылуучу заттарды жасап алган адамдар ошол нерселерин эми таштап, өздөрүнө ынтымак жашоо тартуулаган, мына ушул эки сапарды берген, жаз кышындагы сапарды берген, ушул үйдүн, Каабанын Раббисине гана ибадат кылсын. Аларга ушунча неемат берилсе да, ошол Каабанын Раббисине сыйынышпайт эле. Абдул-Мутталиб Абраханын алдына чыгып, моюндаган, мойнуна алган, өзү айткан. Бул үйдүн өзүнүн Раббиси бар, өзү коргоп алат деген. Бул сен менин колумдан алып кеткен бул төөнүн Раббиси, мындайча айтканда, мунун ээси менмин. Бул Каабанын өзүнүн ээси бар, өзү коргоп алат деген. Ошол Каабанын ээсини, Раббисини таанышат эле. Ал киши Аллахты назарда туткан Абдул-Мутталиб. Эми ушул үйдүн Раббиси болсо, ушул үйдүн Раббисине сыйынгыла.
Эмнеге башка бир нерселерге сыйынасыңар? Эмнеге эмне үчүн ошол Кабанын ичине 360 бут менен толтуруп жибердиңер? Мына Аллах Таала дагы бир неиматты эскертет аларга. Эстетет: "Аллази ат'амаху мин жу'i ва аманаху мин хауф". Ал Кабанын Раббиси каатчылыкта, кыйынчылыкта аларды тамактандырды жана коркунучтардан аман сактады. Эми ушул Байтулланын Раббисине ибадат кылышсын, ага эч бир нерсени шерик кошушпасын. Мына ушундай аккан суусу жок чөлдө жашаган эл, Меккенин элини ачыктыктан, ачкалыктан сактап тамак берди Аллах. Ачкалыктан коркушпайт эле алар. Ачкалыктан аларда бир ой жок эле, ачкалык себептүү. Ошол тамак аш маселеси, Аллах алардын тамак аш маселесин өз кепилине алгандай булар үчүн. Ошол тамак аш маселесини ошол Мекке эли үчүн Аллах өз кепилдигине алгандай. Курайш уруусу болсо, мына ушул нерсени түшүнүүбүз керек эле. Аллах Таала мына ушул неиматтарды эстерине салып, ибадатка буйруп жатат. Жанагы кыш, жазгы сапар, жана аларды ынтымактуу кылып койгондугу, мына ушул неиматтарды, аларды коркунучтардан, аркандай ачкалыктан сактап, ошол Меккедеги жашаган элди Аллах Таала ибадатка буйруп жатат. Эми Убай бин Кааб атактуу сахабалардан, каары сахаба радияллаху анху. Мына ушул сахаба Фил сүрөсү менен Курайш сүрөсүн бир сүрө деген. Бул кишинин Куранында Курайш сүрөсү менен Фил сүрөсү бир сүрө дейилген. Лилафи Курайш деген ошол Курайштин ынтымактуу жамааты үчүн деген ушул аят жогоруга байланып жатат. Курайш үлпөт болсун, Курайш жамаат болсун деп мына Аллах Абраханы, ошол пили менен келген Абраханы жок кылды деген аятка сүрөгө байланышы бар дейилинет. Эмнеге биздин Куранда бул сүрөлөр ажыратылган дейилинсе, анткени Усман радияллаху анху бул сүрөлөрдү эки сүрө деген. Сахабалар бул маселеде ихтилаф бар эле, сахабалардын ортосунда. Сүрө бир сүрө болсун, сүрө эки сүрө болсун, мааниси бир эле. Фил сүрөсүн окуңуз жана Курайш сүрөсүн окуңуз. Мааниси бир кудуктан чыгып жаткандай, бир жерден чыгып жаткандай, бир булактан чыгып жаткандай. Ошондуктан кээ бир сахабалар мына ушул сүрөнү экөөнү бир сүрө деп айтышкан, кээ бир сахабалар эки башка сүрө деп айтышкан. Мунун эч кандай зыяны жок. Суфьян ибн Уяйна рахимахулла айтат: биздин мечитте бир имам бар эле. Ал мына ушул эки сүрөнү бир кылып окуйт эле, кээде ажыратып окуйт болчу. Бул эки сүннөт бар экени билип коелу, бул дагы сыртта калбасын. Сүннөттө мындай нерселер көп. Маселенин бир тарабын алып, экинчи бир тарабын таштоо дагы болбойт. Эми бул сүрөлөр Курайш мына көрүнүп тургандай, бул сүрөдө мындай карасаңыз, Курайш деп сүрөсү аталганы, Курайш ошол уруусу менен аталып, Курайш үчүн түшкөндөй. Аллах Таала анткени ошол Курайш деп атады. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан: Аллах Таала Ибрахим урук тукумунан Исмаилди тандап алды. Исмаилдин укум тукумунан Кинананы тандап алды. Кинананын укум тукумунан ошол Кинанадан Курайшти тандап алды. Курайштен болсо Бани Хашимди тандап алды. Бани Хашим уулдарынан, Хашим уулдарынан мени тандап алды деген. Бул Курайш уруусу араб урууларынын ичинен иргелип, тандалып чыккан уруу болуп саналат. Өтө тандалып алынган. Кала берсе, диндин азиздиги Курайшке байланган. Мунун себебин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Ла язалу хада ад-дину азизан мани'ан ила
12 халифатан. Бұл диндин иззаты, қуаты, азиздігі дайыми болады. 12 халифа бұл диндин үстінде бола тұрған болса. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдан кейін қияматқа чейін 12 халифа болады. Мына 12 халифа мына ушул диндин үстінде басшы болса, бұл дин иззат, мындайша айтканда азиздик менен дайыми болады. Эч качан кор болбойт. Бұл дин дайыма үстөн болот. Эгер ушул 12 халифадан бирөөсү келе турган болса. Бұл диндин иззаты, азиздиги мына ушуларга байланыштуу. Ким алар дейилгенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол 12 халифа кайдан чыгат дегенде, кала куллуху мин Курайш, 12 халифа Курайштен болот деген. Бұл 12 халифанын ошол 5-и өттү. Мына ошондо дин урматтуу, азиз болду. 4 хулафай рашидин, Абу Бакр, Умар, Усман, Али радиаллаху анху жана Умар ибн Абдулазиз дер мына ошол радиаллаху анхум мына ошолордун доорунда өттү. Калгандары качан келет, качан болорун, качан ошол халифалар пайда болот, Аллах өзү билет. Бул динге 12 халифанын бирөөсү башчы болуп келсе, бул диндин иззаты жоголбойт деген. Ала ошол 12 халифа Курайштен чыгып, ошол Курайш урусуна чыккан ошол халифалар себептүү бул дин азиз болот экен. Эми ошол Курайштен чыккан ошол халифага ким каршы чыкса, анын мурдун жерге шкалайт деген. Башка бир риваятта болсо, мына ошол Курайштин башка бир риваяттарда дагы Курайштин азиздиги, мына ошондой урматтуулугу баяндалган. Курайш самакатул кырштан алынган. Араб тилинде самакатул кырш дегени деңиздеги жырткыч айван, ошол акулага айтылат. Курайш сөзү кырш сөзүнөн алынган. Кырш деп ошол акула, мына ошол нерселерди айтат. Кээ бир уламалар айтат, Курайштин Курайш деп аталуусуна себеби да мына ушунда дейт. Мына ушундай самакатул кырш, ошол деңиздеги ошол айбаттуу жырткыч айван акула. Эми Курайш аталса эле Курайш болуп калбайт. Ошол качан ушул Курайш уруусу чыныгы адилеттүүлүктү орноткондо гана Курайш болот. Хадисте келгендей, эгер Курайш Аллахтын китебин тургузушпаса дейт, Аллахтын китебин орнотушпаса, Аллах түшүргөн нерсе менен шарият менен өкүм кылышпаса, аларга Аллахтын периштелердин ошол каргышы болот. Бардык адамдардын каргышы болсун деген. Аллах Таала кыямат күнү алардын нафилин да, парзын да кабыл албайт деген. Мына Курайшты Аллах неаматтап ли илафи Курайш деген мына жогоруга байланып жатат. Курайшты мына филден, ошол пилден, Абрахадан сактап калды. Эгер инсанда тынчтык, токтук болсо, ал инсан бактылуу экен. Эгер инсан шүгүрсүз болсо, Аллах Таала ачык коркунуч, аштык. Аллах Таала ошол шүгүрсүз болсо, ошол тынчтыкка шүгүрсүз болушса, Аллах Таалаларды каатчылык, коркунуч, аштык кийими менен уроп таштайт, боеп таштайт. Мына ошондуктан биз сабыр кылуубуз, өтө бир шүгүр кылуубуз керек. Ар бир нерсеге сабыр кылуубуз керек. Мына ошондуктан колубуздагы неимат, тынчтык неиматы, токчулук неиматы биздин колубузда дагы бар. Мына ушул тынчтык неиматыны, токчулук неиматыны ар кандай жол тосууларга, ар кандай митингдерге, ар кандай нерселерге, күнөө иштерге алмаштырып койбойлу. Илафи рихлата шитаи ва сайф. Мына бул эки сапар ошол Мекке мушриктери үчүн берилген ошол эки сапар өтө чоң бир неимат болчу. Аллах Таала ошол неиматтарды эстетип, фалиябуду рабба хадал бейт. Мына ошол үйдүн ээсине, Кабанын Раббисине ошол ихлас менен сыйынгыла деди. Аллази ат'амаху мин жуи ва аманаху мин хауф. Ал Кабанын Раббиси каатчылыкта аларды тамактандырды жана коркунучтардан аман сактады дейт. Мына ошондуктан биз Аллах Таала бул Мекке шаарынын мисал алып келгени,
башка шаарлар үчүн дагы чоң бир үлгү, чоң бир сабак бар. Мына ушул кайсы бир шаарда токчулук болсо, кайсы бир шаарда тынчтык болсо, мына ушул нерсени адамдар баалай билиш керек. Мына ушул токтукка, мына ушул токчулукка, мына ушул тынчтыкка биз шүгүр менен жооп берүүбүз керек. Эгер инсан мына ушул токтукка, мына ушул токчулукка, мына ушул тынчтыкка күнөөлөрү менен жооп бере турган болсо, Аллах Таала башка бир аятта айтканда, жогоруда айтып өткөндөй эле, анда коркунуч, ачкалык, каачылык, кыйынчылык, мына ушундай балелер менен Аллах Таала ошол шаарды жасантып, ороп таштайт, боеп таштайт, бөлөп таштайт. Мына ошондуктан колдогу неиматты баалай билип, муну менен биз берилген неиматтар менен Аллахка шүгүр менен жооп берүүбүз керек. Эгер Аллахтын берген неиматтарын, жакшылыктарын санасаңар, акырына чыкпайсыңар дейт. Ошондуктан берилген неиматтарга шүгүр келтирүү ошол неиматтын көбөйүүсүнө себеп болот. Ошол неиматтарга, ошол жакшылыктарга капыр болуу ошол неиматтын колдон кетүүсүнө себеп болот. Мына ошондуктан бул тынчтык деген нерсе эң негизги нерсе. Биздин азыркы кезде адамдар ушул тынчтыкты, токчулукту жакшы баалай албай калышты, жакшы билбей калышты. Мунуга шүгүр келтирүүнү адамдардын көпчүлүгү унутуп коюшту. Бул тынчтык болсо, инсандын дини дагы өнүгөт, дүйнөсү дагы өнүгөт. Эгер тынчтык болбосо, эч ким үй курбайт, эч ким бала үйлөбөйт, эч ким бир иш жумуш жасабайт, эч ким бизнес кылбайт, эч ким соодагерчилик менен алектенбейт тынчтык болбосо. Тынчтык болбосо эч ким мечитке чыкпайт. Айлана чөйрөдөн бир адашкан ок келип тийбесин, кой үйүмдө эле окуйун дейт. Ошол алдына койгон тамагындагы тынчтык болбосо, ошону тынч отуруп жей албайт. Кайсыл жерге кеткендигини билбейт. Мына ошондуктан тынчтык деген нерсе эң негизги нерсе. Бул токчулук деген дагы эң негизги нерсе. Ошондуктан дасторкон неиматтарга толуп турса, буга биз шүгүр кылуубуз керек. Эгер мына ушул тынчтыктын жана токчулуктун мына ушул неимат, чоң бир неимат экендигин баалабай, ага шүгүр келтирбей, ар кандай тополоңдорду инсан баласы мына ушундай нерселерге жасап кое турган болсо, бул Аллах Таала, бардык иш Аллахтын колунда. Мисал үчүн, башка бир мамлекеттерди караңыз, Сирияны караңыз, же башка бир мамлекеттердеги адамдарды, элдерди, мусулмандарды караңыз. Ошол жерде тынчтык кеткенден кийин барар жери жок, ар кайсы жерде тентип, же ибадатта жок, же дүйнөдө жок, ар кайсыл жерде тентип жүрүшөт. Мына ошондуктан бул нерселерде биз үчүн өтө бир чоң бир сабак бар. Мына ушул биздин шаарда дагы, биз жашап турган жерде дагы тынчтык бар экен, жана токчулук бар экен. Биз мына ушул нерсени өтө бир чоң бир баалай билип, жана буга шүгүр келтирүүбүз керек. Мына ушул тынчтык менен токчулукту кармап калуубуз керек. Мына ошондуктан мына ушул берилген күндөрдү, берилген жылдарды, берилген айларды, убакыттарды, берилген тынчтык неиматыны кадырына жетип, токчулуктун кадырына жетип, буга шүгүр келтирип, мына ушул сааттарды, күндөрдү Аллахка баш ийүү менен өткөрөйлүк. Эгер инсан ушул тынчтык күндөрдү күнөөлөр менен өткөрсө, өзүнө кайра эле бале болот. Ар кандай жол тосуулар тынчтык неиматын кетүүсүнө, ошол шаардан тынчтык неиматын алынып коюлуусуна себеп болот. Ар кайсы күнөөлөр, күнөө себептүү инсан баласына берилген неиматтар кетет. Мына бизге берилген неиматтар өтө бир чексиз. Ден соолук неиматы, ошол тынчтык неиматы. Мына канча деген элдер тынчтык неиматынан айрылып отурат. Үй жайын таштап, ар кайсы жерде түнөп, жашап жүрүшөт. Аллахка шүгүр, бизде тынчтык бар, ушул тынчтыктын кадырына жетип, ар кандай жаман иштерге барып коюудан этият болуубуз керек. Мына ошондуктан Аллах Таала мына ошол Меккеге берилген тынчтык, ошол бейпилдүүлүк, токчулук неиматыны ошол Курайш уруусуна дагы эстетип, жана башка бир аятта башка элдердеги ошол шаарында жасап жаткан, ошол шаарда жашап жаткан адамдарга токчулук
жана тынчтык нематы Аллах Таала тарабынан берилген немат экендигини билдирип, ескертип, бул нематтар берилген убакытта инсан баласы Аллахка гана ибадат кылуус керек экендигини. Мына Аллах Таала Курайшке ескертип айтты: мен силерге жазында жана кышында эки чоң бир сапарды бердим. Жана тынч шаар кылдым Меккени, жана ток шаар кылдым. Коркунучтардан бул шаарды алыс кылдым деп айтты. Жана ушул нематтарды ескертип туруп, фалиябуду рабба хадал бейт. Эми мына ушул Кабанын Раббисине сыйын кыла деди. Инсан баласынын колунда тынчтык бар экен, инсан баласынын колунда токчулук бар экен, жана башка бир нематтар бар экен. Эми ал Раббисине сыйынсын, отура бербесин. Сыйынуубуз керек эми. Жалгыз Аллахты улуулообуз керек. Аллахка шерик кошпообуз керек. Эгер мына ушул нематтар колдо боруп туруп, инсан баласы Аллахка ширк менен жооп бере турган болсо, анда башына балет түштү дей бериңиз. Эми кыскасы Курайш сүрөсүнүн тафсири мына ушул. Аллаху алам ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Кейинги сабакта иншалла Пил сүрөсүнүн тафсирин окуйбуз.